Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эфирде Арча медиа жана алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева. Элвира айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Андай эмесе башында бир видеого кайрылалы, андан кийин биздин интервьюну уланталы. Звук улайтат го? Улатабы? Өмүрбек мырза, улатабы звугу? Мага жакшы угулбай атат. Мага деле угулбай атат. Эрмек, үнүн чыгарып койсоң болобу? Базар жабылды, сыртқа шықпайсыңар. Ошоны жаңа жауып қойыш керек болды. Бүттү алды. Қандай? Жаңа жауып керек болды. Жауып қойшы, байке, жауып қойшы. Базар өзі біледі. Жауып. Бар өзі біледі. Көрсет, народ. Тоқтап кет. Дашты olur mu? Toxum dörtüyor. Koy. Aşağıya ait düşündükleri olmayı Mojer общественный место Mojer. Удостоверениясы жоқ деле кире мен. Общественный место Mojer. Общественный место. Мен сізге айтып беріп отырмын. Общественный место, байке. Мындай. Элвира айым, азыркы видео Кудайберген базарынан болду. Өзүңүз көргөндөй ишкерлер СБнин өкүлдөрү журналисттер менен тирешүү болду. Буга кандай комментарий бере аласыз? Анткени сиз түздөн-түз бул ишканага тиешеңиз бар. Ооба, бул ишкана менин туугандарыма тиешеси бар. Ошондуктан деген, бирок бул нерсени башынан айта турган болсок, дүйшөмбү күнү 20 февралда Жогорку Кеңештин мен мүчө болгон бюджет жана экономика комитеттин отурумунда биз деген өкмөт тарабынан келген мыйзамды талкуулап жатканбыз да. Ошондо деген өкмөт тарабынан текшерүүлөр боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү алып келишти да. Ошол өзгөртүүлөрдүн ичинде партияларга, саясий партияларга, ошол эле учурда деген саясий партиялардын жетекчилеринен, саясий партиялар мүчөлөрүнөн, парламенттеги мисалы партиялар жөнүндө сөз кылсак, ошолордун буйругу менен жеке ишкерлерге текшерүү жүрүүгө тыюу салынат деген мыйзамды алып келиштир. Ошол кезде мен тактоочу суроо берип аттам. Мисал катары Кыргызстан бардыгына эле белгилүү болгон Жогорку Кеңештин депутатына тиешелүү Ни Сахар уюмдун, журналисттик уюм деп атышат,
ошол журналисттик уюм ишканаларды барып текшерип жатат, бул кандай болуп калат анда деп суроо берип атам да. Эми суроодо интернетке мен суроо берген түшүптүр, а суроого деген ошондо экономика министринин орун басары жооп бере албай калды да. Бул дүйшөмбү күнү 20-сында болгон окуя. 21-инде эртеси күнү Нисахар Кудайберген базарына келишиптир да. Анан бул түзмө-түз жогорку кеңештин депутатына болгон мен ишмердүүлүгүм да. Бул деген басым кылып атышат да. Мен ошону түшүнбөй калдым. Ошондуктан парламенттен дагы андан кийин социалдык тармактарда эл кайрылып атат да. Элвира бул кандай болуп калды? Анан Кудайбергенге келгенден кийин дүйшөмбү күнү комитетте чыккан менин сөздөрүм интернетке тарап баштады да. Бирок бул болгон окуя да. Бул деген дүйшөмбү күнү анан кайсынысы дүйшөмбү, кайсынысы 20 же 21-нде болгон тактаса болот да. Ошондо эл кайрылып баштады. Анан Твиттерде да мен жаздым. Бул туура эмес болуп аткан нерсе. Бул деген кандай? Бул деген биринчи мен суроо берип мамлекеттик кызмат органдарын тактап атсам, эртеси күнү кайра келип мени коркуткандыгыбы? Мен түшүнгөн жокмун ошол жагын. Анан мыйзамсыз экенин сиз билесиздер. Ооба. Сиздин оюңузча журналисттер өч алган үчүн Кудайбергенге бардыбы? Ошол ойду айткыңыз келип атабы? Эми мен парламентте мыйзам жазуучу, мыйзамды көзөмөлдөй турган органдардын мындай өкүлү болуп атам да, парламенттин өкүлүмүн. Ошондуктан мыйзам тилинде сүйлөй турган маселе болсок ошону көтөрөлү да. Анткени парламентке бизге өкмөт келгенде депутаттар мыйзам жазасыңар, анан мындай мыйзамды сактагыла деп талап коюп атат. Эл да мыйзам сактагыла деген талаптарды коюп атат. Бирок ошол эле учурда парламенттин депутатына түзмө-түз тиешелүү болгон ишканабы, журналисттик ишканабы, алар эмнеге мыйзамды сактабайт деген суроо деле туура туулат да. Сиз берген суроону мен ойлойм, буну деген Нисахар уюмуна бериш керек. Ал жигиттер эмнеге келип калганы мен да түшүнбөй калдым. Анан кийинчерээк ошо менин коллегам Эрлан Кокулов мага басым кылынып атат десе, мен абдан күлгүм келди. Ким кимге басым кылып атат? Анын жакындарынын, туугандарынын ишканалары бар, ага барып атабы жогорку кеңеш депутатынын атынан бирөө? Же тескерисинче ошол суроону көтөргөн жогорку кеңештин депутаты мен болот, менин туугандарымна келип атат. Бирок мен бул нерсеге көнүп калгам, таң калбайм, сөздүн ачыгы. Башыман канча жолу өткөн нерсе. Андан көрө биз мыйзам талаасында мыйзамдуулугун талкуулайлы деп мага суроо бергенсиздер. Ошондуктан бүгүн эфирге чыктым, урматтуу Өмүрбек мырза. Элвира айым, сиздин оюңуз боюнча Нисахар долбоорунун журналисттери кайсы мыйзамдарды бузуп атат? Бир мисал келтирдиңиз, эми реклама же антиреклама кылбай эле коелу ал кафеге. Ал видеону да биз көрдүк. Мен мисал катары элдин баарындай аябай ызы чуу болуп кеткен акыркы ошол текшерүүсү деп коелу, акыркы журналисттик текшерүүсү болуп калды. Ал кездеги жаш кыз деген эми бизде мырзаларыбыз аялдарга негедир эркектерге ал жетпесе аялдарга күчүн чыгарат деп мен уже таң калбай калгам. Бирок ошол эле учурда ал жаш кыз деген абдан билимдүү кыз экен. Санитарный книжкаңар кайда деп суроо берип атса, бул эми манипуляция да, журналисттер эми сиз профессионалсыз, билесиз. Манипуляцияны кандай кылып, журналисттер кандай кылат экен, сиз бул жагын билесиздер деп. Ал кызга үстүнөн мындай басымдуулук кылып, оройбураак мамиле кылып, 5 жылдан бери биз эмне кылып жүрөбүз деп мындай башкача манипуляция кылып жооп берип атса, тиги кыз деле тың мындай билимдүү кыз экен, мен баа бердим, туура суроолорду берип жатты да. Анан ошол эле кезде ал мисалдан тышкары жалпы бүт эле ошол биз айтып жаткан уюмдун бүт передачалары эмнеден башталат? Кыргыз Республикасынын журналисттик кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамга таянуу деген бир мындай немеси чыгат башында. Ошол видеосу чыккан эң башына чыгат. Ошондо 4-үнчү беренесинде журналисттин коомдук кызыкчылык туудурган граждандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт. Доступ к информации деген сөз да. Бул туура, бул мыйзамда жазылган. Бирок бурмалоо, манипуляция деген эмнеден чыгат?
ошол эле учурда 5-беренеде маалыматка жетүүнүн жолдору кандай, анан ошол маалымат кантип алынат деген мындай тактай турган кийинки беренесинде жазылып атат. 5-беренеде ошол кесиптик ишин аткарууда журналист эмнеге таянат? Мамлекеттик органдардан, граждандардан, өз алдынча башкаруу органдарынан, коомдук бирикмелерден, мекемелерден жана уюмдардан коомдук маанилүү маалыматты суратууга жана алууга, сиз аны билип атасыз да, бул запрос информации деп орусча айтат да. Анан бул жерден деген маалыматка жетүү төмөнкү жолдор менен камсыз кылынат. Жанакындай биз видеодо көргөндөй орой барып алып туруп үстүнөн эшикти талкалап ачып эмес. Мыйзамда андай жол жок. Мыйзамда антип жазылган эмес. Тийиштүү материалдарды жарыялоо жана таратуу. Кабыл алынган социалдык маанилүү чечимдер, анын ичинде жарандарга, юридикалык жактарга жаңы милдеттерди жүктөөчү, жоопкерчиликти белгилөөчү же күчөтүүчү ченемдик укуктук актылар боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана башка мыйзамдар тыюу салынбаган башка ыкмалар жөнүндө да негизги бул деген суроо талап менен алынат да. Бул барып алып туруп, орой мамиле кылып, эшикти түртүп алып кирип, анан деген мыйзамдын атын атоо керек да, ошол статьялары менен. Ошондо деген статьялары менен атаганда мындай алар так элге мындай бурмалуу болуп туруп так маалыматты бербей жатат да. Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиктери жөнүндө деген бизде мыйзам бар. 97-жылдан бери келе жаткан мыйзамыбыз бар. 5-декабрь 89 номер менен келген. 6-беренесинде маалыматка жетүүнү камсыз кылуу. Журналисттер, ошол проекттин журналисттери биз маалымат алып атабыз деп атышат. Бирок маалыматка жетүүнү, маалыматты кантип алынат деген жолдордо четко беринип так жазылып атат да. Анан, урматтуу Өмүрбек мырза, сиз мен билишимче 20-30 жылдан ашык журналистсиз. Бул балдардан бир топ сиздин тажрыйбаңыз өйдөрөп турат да. Айтсаңыз, мыйзамдан, мыйзам менен конституцияны алганда кайсынысы өйдөрөк турат? Кайсынысы басымдуулук болот? Албетте конституция. Эми конституцияга таяналы. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30-беренесин алганда, ар бир адам өзүнүн менчигинде же башка укуктук ээлигинде турган турак жайынын жана башка объекттеринин кол тийгиздигине укуктуу. Неприкосновенность частной собственности деген сөз бар. А бул жерде кептин баары эмнеде болуп атат? Орой мамиледе. Анан деген маалыматты кантип алып атабыз? Мен таң калганым, эми Кудайберген базарынын запчастын срогу эскирип калса керек деп кечээ мага тамашалап көпчүлүк чалып жатты. Мен ага жооп берген жокмун. Эми бул мыйзам чегинде такталсын деп. Анан ошол жеке менчик кол тийбестикке укуктуу деп биз айтып атабыз, Эч ким ээсинин эркине каршы алар пайдаланып турган турак жайга, үй болобу, же башка объектилерге, бизнес болобу, кире албайт деп конституцияда актын үстүнө кара менен так жазылып атат да. Бул балдарыбыз эми лайк деген азыр кыйын, лайктын заманы болуп атпайбы, кыйын убакыт болуп атпайбы? Ошолго басымдуулук кылып, анан бизнес деген коркот да. Элестетиңиз, мен эми ишкерликти жакшы билем. Ал дүйнөдөн келип, ал жактагыларды жакшы билем да. Анан бирок сен бирөөнү текшерем дейсиң. Парламентте өкүлүң отурат. Ошону баштаган кишибиз парламентте мыйзам жазуучу органда отурат. Анан деген мыйзам дейбиз да, бирок деген бирөөнү текшергенде өзүң мыйзамга баш ийбесең. Бул кандай, биз кандай заманда жашап жатабыз деген сөз туулап атат да. Элдин баарын берген суроосу, мейли эми кире берсин, эмне мындайда мыйзамды эстеп калдыңар дейт. Урматтуу биздин жарандар. Мен түшүнүп атам. Бирок кечээ мен басымдуулук кылып атам деген менин коллегам башка бир суроого жооп берсин да. 1,5 жылдан бери парламентте отурат. Санэпидемстанция бар. Алар жумушун аткарбаса 1,5 жылдан бери бир жолу көтөрүп койбойбу? Биз ушул проект менен канча нерселерди ачып атабыз. Ошонун аягына эмнеге ушул органдарды иштетпейт анда? Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Анан мен не аффилирован, мен тиешеси жокмун дегенибиз менен ошол эле учурда, мисалы, мен шайлоочуларым мыйзамды бузбагыла, биздин укуктарыбызды коргогула дейт. Шайлоочулардын арасында
100.000 мына 1-Май районунун 100.000 шайлоочусу бар. Ар кандай бар да. Анан кайрылып атса, ушул мыйзамды өзүңөр жазасыңар, бирок араңарда отурган депутаттар эмнеге бузасыңар десе, мен кантип жооп бериш керекмин? Ошондуктан парламент комитетте көтөрүлгөн маселе болуп калды да. Кептин баары ошодо. Конституцияда так жазылып атат. Сиз эми бирөөнүн үйүнө кирип барбайсыз орой. Эшик такылдатасыз. Кечиресиз. Сиздин үйүңүздө террористтер бар экен. Мага кепилдик бериңиз, террористтер жок деп. Сурайсыз да. Укук органдары террористтерди текшериш керек. Пожарный служба МЧС барып туруп противопожарный нормаларды текшериш керек. Саламаттык сактоо системасы санэпидемстанция барып тазалабы кирби текшериш керек. Иштебей жатса, ошол санэпидемстанцияны көтөрүп туруп, ошол адамдарды кызматтан алыш керек. Ошол жоопкерчиликтүү адамдарды жоопкерчиликке тартыш керек. Эмне жумушуңарды кылбайсыздар деп. Тем более парламентте отурган киши бул биздин жумушубуз. Мен ошол элдин болгон кайрылуулар, бул иштебей атат, тигил иштебей атат, коррупция болуп атат, кредиттерди бербей атат, анан деген бул жактан эмне кылып атасыңар деген көтөрүлгөн маселенин баарын мына парламенттен көтөрүп атабыз. Бул биздин жумушубуз да. Анан парламентте 1,5 жыл келип алып дым этип, унчукпай туруп, а бирок бул проекттин аркасы менен барып туруп, ошентип ишкерлерди жайлап атсак, эртеси күнү ошол ишкерлердин мамилеси кандай болот? Алар деле унчукпайт экен. Анан бирок кептин баары эмнеден чыгып атат? Бул деген атайы мына сөздөр чыгып атат. Заказ менен барып жасалган нерселер. Мен башкача, мен деле бүгүн ойлонуп калдым. Мен понедельник күнү көтөрсөм, дүйшөмбү күнү көтөрдүм. Вторник күнү барып алып туруп, тиги неме, эртесин барып алып туруп, туугандарым бизнеси бар басылып атса. Анан элдин баары коруп калат. Бийликке жаман көрүнүп алсам эмне болот депчи. Өзгөчө ишкерлер. Ошондой турбайбы? Анан ошол жакта балдар чалды кечээ Кудайбергендегилер. Биздин көзүбүзчө милиционерге, ошол жанында турган милиционер жанында ошол жанакы улук дегенби бир эме, ошол азыркы проекттин жетекчиси жаш бала экен, ошо тууган дешти. Ошол ояктан деген ошол балага ошол балага менин коллегам Эрлан Кокулов чалыптыр. Мен Эрлан Кокулов милиционерге трубканы бер деп. Жанында биздин ошол охрананын балдары туруптур. Алар мага кечинде чалышты. Эмнеге тиги депутатка чалып, алар таянып, ал милицияны давай биякты бизди киргизгиле деп аларга буйрук берип атат. Элвира Жыргалбековна, биз эмне сизге чала албайбыз деп алар да мага тарынган. Мен эми түшүнүп атам да. Бул да туура эмес да. Мен айттым, мыйзам чегинде болсун. Мыйзам бузулдубу? Арызыңарды жазгыла. Мен бияка аралашпайм деп. Айтсам, ошондо мен билип калдым да. Элдин баарына чыгып алып туруп, жок, мен аяка тиешем жок, аффилированный эмесмин деп, анан Кудайбергенге жөнөтүп коюп, ошол жакта милиционерлерге телефондон чалып, мен ким экенин тааныбайсыңарбы деген туура эмес да. Аякта толтура эл туруп баары болуптур. Уят да. Мына айтылган эми айтпайын десең дагы. Бирок мыйзамдуулукка кайрылып келели. Сиз, Өмүрбек мырза, удостоверение корочкаңызга таянып алып туруп, бүгүнкү күндө Бишкектеги бир ишканага кире аласызбы? Кире албайсыз. Эмнеге? Сиз деле араңарда 5-6 баланы уюштуруп алып туруп кирип көрбөйсүзбү? Эртеси күнү сизди кууп чыгышат. Милиция болобу, башка укук органдары болобу. Эмнеге чоң ишканаларга кирип атышат? Жогорку кеңештин депутаты. Ал үчүн журналист даярданыш керек. Телефон аркылуу же башка жолдор менен сүйлөшүп, туурабы? Ошол эле станциянын өкүлдөрү менен барса болот, рейд деп коет. Эми ал баардыгы түшүнүктүү. Ошол да мыйзамды сакташ керек, бирок орой мамиледе болуп атат. Ошол эле учурда бул проектини деген мен тегерегимдегилердин баары эле мен түшүнүп атам алардын эмоцияларын. Туура кылып атасыңар, бирок элди ушуга чейин жеткирип, санэпидемстанция иштебей, мамлекеттик органдар иштебей, аргасыз жанакындай балдар уюштуруп алып барып атат дегенди мен элдин талабын мындай айткан сөзүн эле түшүнүп атам. Бирок чек болуш керек да. Орой мамиле менен элге пайда алып келем деген ортосуна чек болуш керек. Анан ортодо деген атайы деген бунун аркасында мындай бизнес болуп калган жокпу деген күмөндөр келип баштады да бизде. Бул деген атайы ошентип буйрук менен барып туруп чакырышат экен. Буларды мыйзамдуулукка тартам деген адамдар бар коркутушат экен. Кечөө туура кылышты киргизген жок. Анткени бул жеке менчик.
Бул конституция менен корголгон. Экинчиси, ошо саат 4-тө барыштыр, 6-га чейин тирешиптир, 6-да расмий түрдө деген жабылат деп айтылып атса, болбой эле үстүнөн деген укук органдар турса деле жулуп кирип алыштыр. Анан эмнени текшересиңер балдар деп башында бул тирешип турган убакытта сурашыптыр. Эмнени текшересиңер десе, силер деген пожарный машина өтөбү? Анан контейнерде эмне бар, ККМ жана эмнеңер бар, текшеребиз дептир. Бул эмне тиги налог болуп калышты. Налогу ансы эле Кудай берген уже тиги жүрөктөр түшпүчкөн аякта. 1 жылда, жарым жылда 2 жолу барып чыкпай аякта. Түшүрө турган жүрөктөрдү башкалар түшүрүшкөн. Үстү жактан журналист келип алып туруп, ошол жактан маалымат, эмне маалымат керек болсо, администрация барышат. Буга чейин мен аякта деле 10 жыл иштегем. Журналисттер келчү. Элвира Жаргалбековна, мондай маалымат керек, жазуу түрүндө жазат. Ушуну бизге бериңиз. Аякта жашыра турган эч нерсе жок. Мыйзам чегинде запрос кылгыла. Мыйзам чегинде болсо, пожалуйста, бүт берилет. Бирок орой барып алып, анан деген атай провокация кылып, анан аякта деген охрананын балдары да, мен азыр видеоңорду көрдүм. Охрананын балдары еще жакшы экен, кээ бир жерлеринен мушташып кеткенге чейин барган видеолорду буга чейин бизге көргөзүп жатты беле. Бирок кечээ балдардан чалып сурасам, атай мындай дейт да, провокация. Анан да биз түртүшүп калдык, анткени жулунуп баштаганда түртүшүп калдык дейт. Бирок Элвира Жаргалбековна, катуураак бирдеме болсо, булар деген чуркап барып туруп деген бизди сабады деп ызы чуу чыкмак. Биз аны түшүнөбүз. Кудай бергенин бүт периметринде 140 камера турат. Ал уже канча жылдан бери турат. ДТПлер болсо, терени баары, ошонун баары көрүнүп турат. Бул деген видеолордо көрүнгөн. Толук бүт баары далилденсе болуп, кантип келген, эмне кылган, мындай мамилелери, ошонун баары мындай көрүнүп турат да. Бирок журналисттин текшерүүгө укугу жок. Ишкерлер деген, ишкерлер коркот. Ишкерлер бүгүнкү күндө Өмүрбек мырза коркот. Азыркы заманда ишкерлер эмес, активисттер сүйлөп атса, камалып жатса, коркот да. Антиреклама болуп кетет, элге ызы чуу чыгып кетет, анан мен деген клиент баспай калат деп. Бирок ошол эле кемчиликтер көргөндө деген санэпидемстанцияны иштетиш керек. Жогорку Кеңеш депутаты болгондон кийин ошого барып туруп, мына мен ушул проектте ушунча жыл иштедим, иштебейсиңер деп бир парламентте көтөрбөй туруп, бул өзгөчө, анда элде күмөн пайда болот. Бул деген атай бизнес экен. Анан мен дегече сурадым, кандай камералар бар экен журналисттерде? Кымбат баалуу камералар бар экен. Бир нече журналисттерди билесиз, акылары кандай? Сиз азыр жөндөн жолу эрте кечке жүргөндө 5000 сомго жүргөн киши жок. Ошол журналисттердин арасында именно ушундай проектлер менен, анткени сабыл ызы чуулар көп болуп атат. Анын баары көрүнүп турбайбы? Менде мисалы күмөн ачык эле күмөндө болуп калдым. Булар деген заказ менен иштейт экен. Ушинтип элге деген бирди сүйлөп коюп, по факту деген башкача мамиле кыла турбай деп, жеке менде ушундай күмөн пайда болду. Анан мен айтып кеткен, элдин башын айландырбашсын. Мыйзамда ак кагазда кара мен жазылган мыйзамдар мен сизге окуп бердим. Журналист эмнеге таяныш керек? Эмнеге укуктуу, эмне укуксуз? Анан мен ишкерлерге айтып кетет элем. Келсе, киргизбөөгө 100% акыңар бар. Анан деген коркутуп үркүтсө, прокуратурага жазыңыздар, укук коргоо органдарга жазыңыздар. Абдан мындай орой мамиле кылып, кыздарды өзгөчө аялдарга ушундай орой мамиле кылышат экен. Видеолорду карасам, именно алы жетпеген аялдарга асылышып, аялдарга жулунушуп, аларды мындай тилине, же тили бурулдарга, же улутуна басым кылышып, же мындай физикалык жактан мындай айрылуу катмар аялдарыбыз деп айтабыз го, алы жетпеген аялдарга кыйын болушат экен. Ошол эле жанакы криминалдык топто жүргөндөрдүн бизнесине барып көрүшпөйбү? Же ошол эле белгилүү инсандардын бизнесине барып көрүшпөйбү? Дух жетпейт. Аны баардыгыбыз билебиз. Мен ашыкча сүйлөсөм деле, бирок мунун баарын Кыргызстандын баары билет, далилденсе болот да. Түшүнүктүү. Анын үстүнө журналисттердин өзүнүн кодекси, этикасы бар да. Туура. Бул жагында караш керек. Сый, урмат, адамгерчиликтүү мамиле болуш керек. Элге мындай лайк алам, хайп кылам деп, элге жагынам деп, бирок камеранын аркасында эмне болгонун кечээ мага мисал Кудай бергенде балдар айтып кетишти. Бул деген Элвира Жаргалбековна биз түшүнүп атабыз. Элвира же деп менден кичүү балдар ошолда айтышты. Ачык эле көрүнүп турду. Атай бирөөнүн телефонун күтүп отурушту, машинеде көкпеттен отурушту.
Анан тиги милицияга чалып, милиция келип айтты биринчисинде, бул жеке менчик. Ал милиция жакпай, дагы милицияны чакыртып алып туруп, ал милицияны менен анан кирип алышты дейт. Анын аягында дейт, эми мейли ошактан ызы чуу чыгып кетсе, анда бизди атайын камерага каралап, мына сабашты, Кудай бергенде тигиндей мындай деп ызы чуу чыкмакпыз деп биз тиген жокпуз дейт. Бирок мыйзам чегинде бузгандыгын так биз арызыбызды жаздык дейт. Аны көрөсүздөр. Арыз жазылгандан кийин эртеси күнү ошакка деген камерасын чыгарып алып туруп, мына Бакуш болуп, мына бизди деген жогорку кеңештин депутаты басым кылып атат деп мага шылтоолобосун. Ошол кезде милиционерге коллегөбүз чалган, мына баары күбө болду. Элвира айым, ушул материалдардын астында жана кафедеги текшерүүлөр боюнча көп комментарийлерде журналисттерди нормаларды менин суроом угулдубу сизге? Жок, угулбай калды, токтоп калды да, эфир токтоп калды, кечиресиз. Жанагы кафелерде текшерүүлөр боюнча ар кандай комментарийлерди жазып атышат да көрөрмандар. Журналисттер азамат, жанагы мөөнөтү өткөн азык түлүктөрдү ачыкка чыгарып атат, санитардык норманы сактабаган кафелерди, жанагы таракандарды көрсөтүп атат. Мунун баарын эми санэпидемстанция негизи көзөмөлдөш керек да. Мындай да ойлор пайда болуп атат. Өмбек мырза, туура айтып атасыз. Элге ар дайым элге өзгөчө ошол жерде тамактанып жүргөн, ишенип жүргөн, акчасын төлөгөн элге алдап эски продуктыларды саткан, эски тамакты саткан, элди ууланткандарга жаза алыш керек. Бирок Робин Гуд болбош керек. Ал жерден деген ошол иштей турган укук коргоо органдарынын өкүлдөрү бар, иштей турган санэпидемстанциялар бар. Алар элдин акысына, ошол ишенген, ишенчек элибиздин аркасы менен акысын алышат. Иштетиш керек ошолорду. Именно жогорку кеңешке келген депутат болсо, ушунчалык элдин чоң ишеними менен келген депутаттар, өзгөчө жаштар, системаны иштетиш керек. Анан мындай болот атпайбы, бүгүнкү учур, биз талкуулап жаткан учур, өкмөткө жаман көрүнгүсү келбейт. Бийлик менен урушкусу келбейт. Мисалы, мен урушуп жатам, мен жаман көрүнүп атам да. Аркасына куугунтук болуп атат. 6 айда 2 жолу Кудай берген барып баса алып атышат. Бул деген өкмөткө жаман көрүнгөндүк. Анткени деген сен неудобный маселени көтөрүп атасың. Силердин службаңар ишебейт. Банк насыяларды алдап атасыңар деп канча жолу көтөрдүм. Айыл чарба маселеси боюнча, экономика жактан коррупцияны көтөргөндө бийликке жакпайсың да, өкмөткө. А бул жерден болсо өкмөттү иштетип, өкмөткө жаман көрүнсөң да иштетиш керек, бул сен депутатсың. Ошол өзүнүн түзмө-түз ишмердүүлүгүн аткарганын ордуна элге Робин Гуд болуп, популист болуп жагынып. Элестетиңиз, мен деле эртең мына 5 балага камера сатып берип, давай мен атым чыгарылы деп камерага деген атым чыгарып туруп, фас мен артыңарда турам. Коркпогула, мен турам, эсчөө, мен милицияда чалып коем деп жогорку кеңеш укугум бар да. Деп жөнөтүп койсом, башында азыр эл мындай коркуп, азыр мына элибиз деген мыйзамдарга такалып 1-2 жолу арызданат. Дагы арызданат. Анан системаны иштетиш керек. Ошол мамлекеттин аркасы менен акысын алган, 10-20 жыл отуруп ошо коррупция батып кеткен санэпидемстанция болобу, саламаттык сактоо системасы болобу, милиция болобу, УКМК болобу, ошолордун баары иштеш керек. Бирок заман көрдүңөрбү, улам ачыкка чыккан сайын ошонун баары деген элде туура талкуулап атат да. Ошол кафеге барбай калат, антиреклама кетип атат. Ошентип акырындык менен анан системаны жогорку кеңештин депутаты катары иштетип туруп, буну деген жаман көрүнөсүңбү, жаман көрүнбөйсүңбү, бул деген ишке ашыш керек деп мен ишенем да ошогочу. Мисалы, мен ошол жумушту аткарып аттым. Анан Фейсбукка чыгып алып, мен деле жакшы көрүнө турган, биз эми журналистке окшоп биз деле депутаттар деген жагынабыз деген сөздү мына из контекста чыгарып алыптыр. Мен ошону айттым да. Журналисттер дагы, депутаттар да биз деген элге жагынабыз, анан жакшы көрүнгүбүз келет деп мындай популист болушат десем, ошол сөзүмдү эсип алышыптыр да. Бирок ошол жердеги айтылган сөз чын да.
оор парламенттин трибунасынан сындаган өкмөттү оор болот. Элге жагынасың, бирок өкмөткө жагынбайсың да. Сырттан бияктан деген жагынып, парламентте түзмө ошол маселени көтөргөн, мен ойлойм, ошол чыныгы Робин Гуд ошол болот. Бул менин түшүнүктүү. депутаттар болгон түшүнүгүм. Дагы комментарийлердин арасында Элвира Сурабалдиева мына сөз эркиндигине коркунуч жаратып атат деген да ойлор болуп атат. Эми мындай да, урматтуу биздин жарандар, сөз эркиндиги деп өткөн чакырылыштан баштап мен мурдакы коллегам менен салгылашып, мурдакы бийликке жакпай калган, көтөргөм. Азыр деле сөз эркиндиги деп айта турган жерибизди айтып жатабыз. Кыргыздын бүгүнкү күндө эң чоң жетишкендиги бул биздин мамлекетибиздеги. Бул сөз эркиндиги. Анан түшүнүктөрдү адаштырбаш керек. Анан элди бурмалап манипуляция кылбаш керек. Сурай турган адам ачык келип суроо берсин. Мен деген бир адамдан да качпайм да. Бирок элге жагынып арзан популист болом деп кафелерди ошол чыгарып коюп, мына мен үй бүлөмдө бизнесмен элек болгон, менин жакындарымда бизнесте көп, мен сурап атам, арыз жазбайсыңар десем, видео чыгат дейт, анан сүйлөшүшөт дейт, анан деген ортодо деген договоренностьтер болот дейт, кээ бир учурлар акчалай бүтөт экен. Анын баары карапайым элге чыкпайт да. Бир да ишкер анын сыртка чыгып өзүн жамандатпайт да, мен чечип алдым, сүйлөшүп алдым деп. Бунун аркасында чоң бизнес турган карапайым элге жетет. Бул бир күнү бунун баары чыгат. Баары бери эртеси күнү бунун баары көп нерселер ачыкка чыгат. Мага мисалы ушундай маалымат келип, мен айтып атам, жазгыла деп. Ачыкка чыгарыла, коркпогула, жазгыла. Анткени президент үсү жакта отуруп алып айтып атат. Укук коргоо органдары иштеш керек, саламаттык сактоо системасы иштеш керек, мэрия иштеш керек, санэпидем иштеш керек. Анан жанакы кафеде элди уулантып атса, бул биздин 7 миллион жаранды уулантса, жоопкерчиликке тарткыла деп айтып атат. Бирок ошону жеткирип, арызданып, ортоңку катмарга жаман көрүнгүсү келбеген адам ошентип камераларды түзүп алып туруп, анан мыйзамды сактабаган журналисттердин мындай санын көбөйткөндүн пайдасы эмнеде? Мыйзамды иштетиш керек да. Биз бекер отурабызбы анда? Мага мисалы 1-Май районунан канча кайрылып атышат, буну көтөрүп атабыз. Анан ошол эле жаман көрүнүп атам. Анткени парламентте биздин жумуш эч кимге жакпайт. Эл бизде айтат, эмне отурасыңар дейт. Өкмөт жаман көрөт. Улам келип суранышат, Элвира Жалалбековна, буну айтпай эле койбойсуздарбы, унчукпай эле койбойсуздарбы, эми колдоп бериңиз деп. Мен таянганым ошол элди, мен айтып атам, кечирип койгула, сөз эркиндигин эч ким аттай элек. Жагабы жакпайбы, тиги шефтериңер кимиси турат, бирок түшүнгүлө. Эртеси кечпей элге бул маалымат жеткенде эл нааразы болот деп, мына салык системасында ЭТТНди мына элдер мына кандай карапайым жөнөкөй тете алыс региондордо жашаган элдин ачуусуна тийип алышты. Алдын ала айттык, жаман көрүндүк, бирок эртесинде келгенде мына 2 айдан кийин мен айттым. 2 ай мурда айтсам, эмне дедиңер эле? Эптеп эле бизге ушу биздин жумушту жактырбайсыңар, сизге өкмөттүн жумушу жакпайт деп. Мен өкмөттө иштегенди түшүнүп атам. Анан журналисттер өзгөчө мыйзамды сыйлаш керек. Ошол иштебей атабы, ошол санэпидем станциянын жетекчиси болобу, ошол саламаттык сактоо системасынын министрине барып, ошол асыл могул немең туура эмес иштеп атат. Мен билем, Спутниктин изилдөөчүсү Элеман Карымшаковдор болуш керек, же кайсы жигиттерибиз айыл чарба министрин жана картошка эскирип калбады беле? Ошол кабинетине кирип, ошондой изилдөөлөрдү аткаруучу бийликти келип такаганда ошол туура болот. Иштебейсиңер деп. Бул болсо алы жок, бийлиги жок немелерди, кафелер нээлерин, анан аркасында эч кими жок адамдарга асынган, ал оңой эле иш. Ал Робин Гуд 5 мүнөт элге жаңган 1000 лайк аласың. Бирок ошонун үстүндө ошого ким разрешение берди ошол кафени ачканга? Көзөмөлдөй турган орган какты карап атты деп, ошолордун көзүн чукуй турган Жогорку Кеңештин депутаты мыйзамды тарттырып, мыйзамды иштеткиле деп талап кылса, анда өкмөттөгүлөргө жаман көрүнүп иштеш керек баары бир. Жаман көрүнөбүз, жагынбайбыз. Жеңил популист боло турган жеңил жол. Түшүнүктүү. Элвира Жалалбековна, биздин убакыт соңуна чыгып калды. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убакытыңызды бөлүп берген үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуз.
Рахмат Өмүрбек мырза. Мен ойлойм бүгүнкү биздин талкуубуздун эң негизги маңызын элибизде туура кабыл алып түшүнөт болуш керек деп мен ишенгим келет. Анан элди адаштырбаш керек, аны алдабаш керек. Баары бир эртеси күнү ачуу чындык ачыкка чыгат. Рахмат. Рахмат.